Өзбекстанда 18 бала Dok1 Max дарысын ичкенден кийин каза болгонун Өзбекстандын акыйкатчысынын басма сөз кызматы билдирди. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, сөз түрдө жанда коңгуроочонда күйгүзө кетиңиздер. Өзбекстандын Жизак, Кашкадария, Навай жана Самарканд облустарынан бөйрөк оорусу менен жабыркаган 21 бала Самарканд облустук балдардын көп тармактуу медициналык борборуна жаткырылган. Ооруканага түшкөнгө чейин бардык балдар сасык тумоого каршы Dok1 Max дарысын ичкен. Дарыгерлер 3 баланы сактап калууга жетишти. Дагы 6 жашка чейинки 18 бала чарчап калды. Анын ичинен 15 бала 3 жашка чейин болгон. Акыйкатчынын басма сөз кызматы билдиргендей, инструкцияга ылайык индиялык дарыны 2 жаштан баштап колдонууга болот. Ошол эле учурда окшош курам менен башка антивирустук дары-дармектерди өндүрүүчүлөр аларды 12 жаштан баштап гана дарылоого уруксат берет. Белгилегендей, балдардын өлүмү боюнча кылмыш козголуп, бардык фактылар прокуратура тарабынан тергелет. Биринчи каза болгондор 22 декабрда белгилүү болгон. Ошол эле учурда Өзбекстан менен Кыргызстандын дарыканаларында Dok1 Max дарысын сатуу токтотулган. Самарканд дарыканаларынан сатып алынган Индиянын Marion Biotech компаниясы чыгарган лимон жана бал даамдуу Dok1 Max таблеткалары менен сиропуна экспертиза дайындалган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги балага сүйүнчү төлөнбөй эмне үчүн төлөнбөй жаткандыгын түшүндүрдү. Маалым болгондой, балага сүйүнчү берилбей жаткандыгы борборлоштурулган төлөм базасынын жаңылануусуна байланыштуу.